Эгерде баары жакшы болсо үйдө отурганга эмне жетпейт. Өзүңдүн эли жериңде, балдарың менен, неберелериң сүйүп. 4:30-да турам, жоонуп, эртең мененки намазымды окуйм дагы. Анан кийин жумушка барам. Бирок иштеш керек экен да. Биздин Кыргызстанда мындай, биздин Кыргызстанда деле иштесек болсо керек. Бирок ушунча иштеп, мен эчтекеге жетише алган жокмун. Кемсиндим, ушу пол жууп атам да деп эч ким көрбөсө экен. Жолугуп калган күндөрү өзүмдүн окуучуларым менен мен иштеп атканымды эч кимге айтпагым дечи болчумун. Анан кийин өзүм сороттум, мен кылмыш иш жасап атамбы, бир эле менминби? Иштейм деп келгенден кийин иштейм да деп иштеп, ошо көнүп кеттим. Мен кара жумуш болсо дагы, но зато өзүмдүн мээнетим менен алып атам да. Мынтип кыргыздар айткандай пешене терим менен сыгып туруп тапкан акча даамдуу да болот экен, анан берекелүү да болот экен, ошо. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь, мои хорошие. Ну как вы отдохнули сегодня? Нормально все? Все хорошо? Грамматиканы өтөбүз сөзсүз түрдө. Окушат, сөзсүз шар окутканга мен аракет кылам. Ушу борбордо азыр 5 баланы мектепке өткөргөнгө жардам бердим, кыска убакыттын ичинде. Таптакыр орусчаны билбеген балдар. Называется корнем, да? Жок дегенде ушул жактан да жардам берип турсам, бул деле патриоттук иш го менчи. Окончание, приставка. Мугалимдин зарплатасын, айлык маянасын көтөрүп, билим берүүгө жакшы бир реформа жүргүзмөйүн келген мугалимдердин. Мен мугалимдер жөнүндө айтып атам да.